Амансыз белім. Эфирде ағарту программасы. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Біз бүгін той жөнінде кеп қылабыз. Той жана той жөнінде ой деп тема қойып алдық. Дегенде мен қонақтармен таныштырып алайын. Менің оң жағымда Эшенқұл Парпиев, Қырғызстандағы Тамадалар борборунун жетекчиси. Асел Қалқанова, салттуу билимдер ээси. Ризван Исмаилова, филология илимдеринин кандидаты. Жамиля Муратова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Урматтуу коноктору, куш келипсиздер. Дегенде кептин башында биз ушул тема боюнча азын-олок сурамжылоо кылдык эле. Ошону көрүп алалы, андан кийин кеп баштайлы. Откровенные танцы бывают. Или тойга көп акча жумсайт, кредитке, несиеге отуруп, сол жаман несі. Ата-бабалардын тарбиясы керек, конечно, но бирок биз 21-кылымда жашап атабыз. Бизге деле мондай бир кичине өзгөчөлүк кирип, мондай бир өзгөчө кичине тойлорду өткөрүп. Жөнүнө көп ысырапкорчулук кыла бербеш керек да. Тойдо эле 1-2 күн, 3 күн азыр ошондой мода болуп калбады. Көп эле тойлордо болуп жүрөбүз, баш оорутма өтөт да. Киргенден баштап чыкканга чейин баягы эс албай эле эсиң болуп чыгат да көп тойлордочу. Себеби тамадалардын биринчиден даярдыгы жок да. Тамадалар кандай тондо сүйлөш керек, кандай сөздөрдү сүйлөш керек, ал жерде улуу кичи деген отурат, кандай алып барыш керек, ошонун баарын эсепке албай эле ар кандай оюндарды ойнотот. Анан кээде көрүп отуруп өзүң дагы уяласың да. Анан тамадаларды биринчиден ушундай бир тамадалар мектеби болсо абдан жакшы болмок. Biz Kırgızlar аябай көп той өткөрүп атабыз деп атабыз. Тойдун мааниси кетти деп атабыз. Жок, той деген керек деп атабыз. Келиңиздер. Баары бир кыргыз тойдон качпайт. Баары кыргыз той өткөрөт. Бирок биз тойдун бир балким жолун башкачараак өңүттө карап көрсөк кандай деп атабыз. Же болбосо бир тамадалардын маанилүү, маңыздуу бир башка өңүттүн карап көрсөк деген ойдобуз да. Дегенде улуу катары. Тамада деген сөз бизге ошол 70-80 жылдан бери отурукташ бүттү да, мына ол жакта жүрөт. Мен жарчымын деген китеп жаздым мен. Автордук китеп жаздым. Жарчы деген сөздү Агылбирстин тукумунда Марбайжиев менен Төлемиш Океев көрсөттү кинода. Бул ким деди? Орозбек Кутманалиев Мундузбайдын айылында той баштап атат. Бул жарчы деп атат. Демек бул жарчылык өнөр. Ал комуз менен ырдайт. Маселе анда эмес, жарыялап турган киши. Жарыялап турган киши. Ошол программанын жүрүшүн алып барып аткан кишине биз ведущий дечи белек, алып баруучу. Эрке бала дечи белек. Андан кийин шерине башы, анан жоро башы, анан тамада, мына ушунун баардыгы калыптанып калганда, мунун нагызгы түпкү аты жарчылык өнөр. Жарчылык өнөр, сынчылык, ырчылык, бийчилик, жайчылык, мүнүшкөрлүк, саяпкерлик, мунун баары тетектен келген өнөр. Ошон үчүн жарчылык өнөр дейли. Анан эми тойду албетте ааламдаштыруу болуп атса, күндөн бир күнгө бир күн окшошпой атса, тойду өзгөртөлү. Ар кимдин өзүнөн. Сиз той бересизби? Берейин деп атам, башкача. Эмнеден баштайбыз? Биризден чакан бериңиз. 100 киши чакырыңыз. Бир. Тамактардын түрүнө келгенде шорпо бериңиз, эт тартыңыз, второйду алып таштаңыз. Ошондо өзгөрүү болот го. Суббота, воскресенье алып барыңыз. Эмне? Ар кимдин өзүнөн. Жылкы союш керек да. Жылкы сойбой көрүңүз. Мисалы үчүн. Кантип кыргыз эт жейт да. Мана көрдүңүзбү мына? Демек биздин эт бербей кой деп таарынып кетет да кыргыз. Керим мырза, биздин гана улутка тиешелүү нерселерди биз өзгөртө албайбыз. Кыргызды эттен, эттин ичинде казы карта чучуктан айырбашыбыз керек. Эч убакта бул улутка гана менчиктелип калган нерсе. А той деген кандай? Той деген ашка барсаң ашка бар дейт, Куран окуйсуң. Тойго барсаң тоюп бар дейт, тамашасын көрөсүң. Мына ошо тамашадан азыр Бердибек Жамгырчиев акын үкөм айтты, тамадаларды тандаш керек деп, жарчыларды. Айланайын той берип аткандан кийин сен танда да. Мага ырчы Жамиля Муратова керек. Мага ырчы Бек Борбиев керек. Мага ырчы Гүлнур Сатыбалова. Булар деген экеси акчасын коюп алсандан кийин койчу айланайын, мен анда чөнтөмө ушунча акча кетет экен. Мен барып чакырбайм дейт да. Эми ага да бир жооп табайынбы? Чыдаган киши той берет, сыйлаган киши тойго келет. Сени ким кыйнап атат той берди? Же милдеттүүсүңбү? Милдеттүү эмесиң, тойго дайындык көрүш керек. Кыз төрөлгөндө сандыктан баштайбыз, себин дайындайын деп. Эркек бара төрөлгөндө кунан алат.
таялып байлап баштайт. Мына 10, 20, 30 жыл алдыңга калат. Анан булар калың жетпесе сен ал ырчысы жок эле кудаң ырдай, тайкең ырдай, аяшың ырдай. Ошондой кылса деле болот. Өзгөрүү, Жанагы курун намыз баш шарат болуп туруп, бирөө $300, бирөө $500 десе, атаңдын көр бир чайнасаң май чайна деп туруп, $1000 мен Мирбек Атабекти чакырам деп атат. Эмне болду? Эртеси күнү жылаңач калды. Мына ошон үчүн берги эми кичине акыл керек да. Жарым саат кенен ойлонуп, 30-сунда той болсо, биринде реалдуу турмуш болот деп ойлонуш керек. Бул киши кандай, оюңуз кандай бул кишиге? Албетте, бул тема бүгүн эле чыга калган жок да. Мен билгенден биз бала кезде деле ысырапкерчиликке каршы күрөшөбүз деп айтып атпы. Бул союз кезинде болчу. Эми 90-жылдардан кийинки турмушубузду эске алсак, бул абдан өөрчүп кетти да. Маселен, элдин баары тажаган түр көрсөтөт, кыйналган түр көрсөтөт, анан ушу тойду кыскартыш керек дейт, бирок жасабайт. Бул эмне? Бул биздин кыргыз элиндеги туурамай, анан көйгөй карап жашамай биздин психологияга мүнөздүү нерсе да. Анан той өзү кыргыздын тою болгондон кийин кыргыздын наркын, кадыр, мындай салт санасын, анан баалуулуктарындагы кошалы жүрүш керек. Той менен эле бир кишинин атак даңкы чыгып кетпейт. Ал ошол убакта той менен бул жаштарды, үйлөнүп аткан жаштарды тарбиялайт да. Ошон үчүн биз тойдун мазмунун өзгөртүшүбүз керек. Ал өзгөртүү азыр айтып атасыздарбы? Теге кыргыз бар эт жебесе болбойт. Эми кыргыз ушинтип биз этке биротоло көнгөнбүз деп айтканда болбойт. Жылкы сой албаган кишилердин дагы кызыкчылыгын, ошолордун катмарын эске алыш керек. Жылкы сой болсо дагы эң мыкты өткөргөн тойлор болуш керек да. Ошон үчүн мен бул жарчылар максат эмне тойдун? Жылкын сойбой эле жөндүү той өткөргөн максаты. Эми кандайда бул жылкы союбу, жылкы сойсо эле бирдеме болуп кетпейт, эч нерсе болбойт. Эгерде ошол тойдун маңызы боло албаса, ошол той элди кандайдыр өзүнө буруп, ошол эле 4 саат болобу, 5 саатта болобу элге бир эстетикалык, маданий бере албаса, жөн эле ит жеп алып кетип калгандан пайдасы жок. Анан тажап смартфондун чукуп отургандар ушундан пайда болду да. Ошон үчүн Жамилежеге берейинчи гана. Албетте ар бирөөбүз ушул программага катышкан өз пикири бар, ар бирөөбүздүн. Анан биз баягы орто жашка келип калган адамдарбыз баарыбыз. Токтолуп калган. Совет доорунан бери чоңоюп, кандайдыр бир өзгөчө маданиятты да кабыл алган калкпыз. Мисалы үчүн мен шаарда төрөлүп, шаарда өсүп, орус мектепте окуп, музыкалык мектепте окуп, ошону менен бирге бир орус болуп бараткандагы моменттер болгон да, кезектер болгон. Бирок бул жерде ата эненин балага бере турган багыты. Ошондо тойлорго деле барчыбыз. Тай-аталар менен, чоң ата, чоң апалар менен. Албетте анда мындай өзгөчөлүк жок болчу азыркы замандай. Ресторанга барчу эмес, үйдөн эле жай кезинде алмабакка шырдакты сала калып, дасторконду жая калып, колунан келген окатты, азыктарды берип элге элден бата алчу. Бул тияктан бери келаткан нерсе. Эми ошонун баарын бизди, шаардык балдарды дейли, балконскийлер деп калбадыбы? Ошонун баарын унуттурбай, кичине башын улуттук баалуулуктарга көрсөтүп тарбиялайт деген бул ата эне. Орусча алыш болуп баратканбыз биз делечи. Тил билбей, а десе да депчи. Андай деле болгон. А бирок атам мынтип айтчу, папам, өзүмдүн атам айтчу. Үйгө мектепке барганда сабагыңарды орусча үйрөнгүлө, бирок үйгө келгенде кыргызча сүйлөсүңөр. Кыргыздын салт сөздөрү болуш керек. Кана сизде той жөнүндө? Ошол биринчи мисалы келин алып атабызбы? Келин алып атканга жараша бизди сүйүнчүбүз кайда да? Билесизби, илгерки чоң энелер тиги кошунага сүйүнчү айтып кел, буга айтып кел, балдарды барап чуркап, ушул агам үйлөндү деп биринчи сүйүнчүнү айтчу эмес белек. Азыр эми алыбыз да калып баратат, сүйүнчү айтпай эле телефон менен айтып коюп атабыз. Бул биринчи. Экинчи, сен өзүңдүн үй бүлөлүк бир мыйзамың болуш керек да. Мисалы биз ошо
кыргыз болуп жашап аткандан кийин менин өзүмдүн 84 жашта кайнатам бар да. Ал кишиге жүгүнүп, ыйба кылып, жолугуң башыңан түшпөй, эртең менен ушинтип ыйба кылып тургандан кийин сендин келген келиниң сени карап туруп ошол үйдүн ичиндеги мыйзамды, бул эми ал ошол орусча жашоо менен орусча стилине жашоо деген ал ар бир үйдүн өзүнүн эрки. Бирок мен ушул үйгө туш болуп келгенден кийин, мен ушул үйгө келип акчалык салынып келин болгондон кийин мен ошолордун мыйзамына көндүм. Ал да чоң энеси, жолдошумдун чоң энеси дайыма балам эр жигит аттан жыгылат, бирок салттан жыгылбайт депчи. Бизде жүгүнү бар балам, бул бар, бул бар, бул бар. Сен эгер акылың болсо, ошол үйгө батып кетиш үчүн, ошол үйүн турдугун кармап калыш үчүн сен ошого мындай ыңгайышып жашайт экенсиң да, мисалы. Мисалы биз мына жакын арада августта ошо келин алдык. Анын кудалары менен кезиккенде сүйлөштүк. Биз эми ошо кыргыз салттарын алып жүрөбүз. Сакалдуу атабыз бар. Биз алардын көзүнчө жанагындай салттуу мындай өзгөчө бир нерселерди киргизе албайбыз. Калжаң бийлеш. Ошондой десек, анан айтты, мейли, силердин шартыңарды бөлөлү, анткени силердин билөөңөр деп алар дагычы. Алар деле бизге жок мындай кылгыла, кызыбызды алып атсаңар десе да болот эле да. Алар биздин кайсыл үй бүлө экенибизди билип туруп, ошого жараша мамиле кылышты да. Анан мен мисалы энеңизди нестен кеткис, эски көйнөгүн кийип келиңиз деп жаздым чакырууга. Эми анын өзүнүн приздери бар. Ал жерде жакшы дизайн эрежелер өзүнүн эмелерин камдады да. Эми элдин келишинде баягы эле энебиздин эле эски көйнөктөрүн кийип келгенде ушунчалык шатырашатма, баягы кырманда жүргөндөгүдөй эмени тойдун мааниси өттү да. Тамада чакырдыңызбы? Ооба, тамадабыз. Акбар Кубанычбеков акын бала. Ага дагы бир 5-6 жолу жолугуп, анан айтты, "Асыл эже, мени кыйнап атасыз. Биз баягы тигирдайт, боордайт, булурдабайт, тигирдабайт." Анан бүт баарында мисалы бизде жырымдуу калкпыз, туурабы? Эң эле ырымдап, мисалы ушул үй бүлөлөрдөй болсун деп, мисалы Гүлзат Байзакова эже балдары менен келип дегендей. Ошондой эле бүркүтү, кушу, кымызы, жармасы башка дасмияда өттү. Тамакты дагы бизчилеп кыргызча кылып бергиле депчи. Уптама талкан бар эле. Анан жанагы кичинекей койгон себетибизге деле кичинекей келечектин ак чүпүрөктөрүнө ичине бадырактан салып түйүп койдук, түймө кылыпчы. Чачыларына, мисалы. Эч ким жаман деп айткан жок, бирок кабыл алды. Жанагы ырчылар, секирген ырчыларды чакырып аттыңарбы? Жок. Эл өзү биледи, өзүлөрү болду. Жана биздин эми 70-жылкы курактагылардын баары жушан тээп ойноду, кийинкилер көкбөрү тартты. Анын баарын акбар тигип жана сиз азыркы болуп аткан тойдон өзгөчө кылыпсыз да, туурабы? Ооба, бирок ошондо деле мындай ысырап болгон жок. Келген элдин баары эманы кожоюндун өзүнүн эмелери бар. Бизде анткени учат тартмай деген бар да, кудабыздын. Куданын өзүнүн каадасын, салтын курду. Кудаңызга канча кой сойдуңуз? Кой союлган жок, түштөндүрүлгөн жок, гийит да болгон жок, билек да берилген жок. Болгон тамашанын баары. Жок, алар учаларын тартылды. Ал айтпайм, кожоюнубуз албай эт маселесин туугандар өзүлөрү жасады. Бирок ошондо дагы биз балдарыбызга бата алалы деген ниетте, мисалы, ошол сакалдуу адамдар, мына ушул эле балабызга үлгү боло тургандар келип, анан эң эмеси кыз менен кызды жалжайтып төшүн ачып койбой эле жакшынакай эле кыргыз көйнөк кийип, анан көшөгө тарттырып, көшөгөнү жасатып, анан кыз көшөгөдө кичинекей бешкөкүл кыздар менен отурду. Эркек балабыз болсо конокторду тосуп алып эле өзү жанына барып эле, мисалы, кызматта жүрдү. Болот экен, өткөрсө болот экен, Өткөрсө болот, болмок тургай ошону биз ала күдө жүрүп. Азыр жарчыдан сурайлычы, ушинтип өткөрсө болот экен го. Эмне үчүн болбойт? Мен 2 эксперимент өзүмдүн жеке үй бүлөлүк тойду жасадым. Эң кичүү баланын тоюн жасаганда башында келди, жүгүндү, ата-эненин батасын укту, тойду баштады да кетти. Достору менен башка кафеде. Неге? Эми бул жаштардын тою да. Биз ошолорду 6 саат тургузуп коюп, акыл айтып баштадык да. Илгери эле келин той. Келин мына бул Асел айткандай эле сыртта кызматында олтурган аксакалдар бата берип, келиниң ак жол той болсун, балаң алганы менен тең карысын, силерге болсо ошо тиги коңшуңар куттуу болсун, кудаңар куттуу болсун деген түпкүлүгү бар. Ошондой кылымда кетирдим, өзүбүзчө олтурдук, ресторанда, алар башка кафеде достору менен бүтүп коеюн. Саат 11-де эт тарта турган болдум. Эт тартып бүткөндөн кийин башында
Бүгүнкү заманбап кийинишкен. Бата сурар да ак калпак менен ак жоолукчан келди. Келин менен бата сурар. Ушундай кылса болобу? Кыскача. Үчүн болбойт. Болот. Бул эжекелер жаңыча өткөрүп тур да. Анын үчүн көп чыгармачылык менен иштептир, кичине кыйналыптыр. Кыргыздар ошонтип өтсө болот да. Эми мында бир нерсе бар да. Мында реалдуу караш керек бардык нерсегечи. Шаарда жашагандар эми айласыздан өткөрөт деп ресторандарда өткөрөт десе болот. Бирок Кыргызстанда эмне көп? Ресторан көп. Бул жекеле капчыктарды, жеке байларды эле толтуруунун бир формасы болуп калды. Мына 30 жылдан ашып кетти. Азыр ошо кыштактын койнунда, бир тоонун койнундагы алыскы кыштактарда келип, ошо ресторандарда өткөрүп атышат да. Бул модага алып айланып кетти. Бул өтө бир коркунучтуу деградациянын немесин түшүндүрөт да. Себеби ошол 2 саат үчүн тиги той ээсин да кыйнап, тигилерди да кыйнап. Ошон үчүн кандай болбосун да мен биринчи айтат элем да. Бул кайсы бир деңгээлде мамлекеттик идеология катары кириш керек дагы, жанагы жайчы тамадада жарчы тамадаларды окутуш керек. Эгер ошол тамадалар чыгармачылык менен иштей албаса, алардын атаң курсун ачып, даярдап, анан кийин ошол тиги региондордо да даярдаш керек да. Эгер ошол талапка жооп бере албай турган болсо, сөзсүз түрдө программага кыргыздын бал улуктары кириш керек. Анан азыр караңыздарчы, тиги биздин тойлордун мааниси кандай? Орусча ырлар, өзбекче ырлар, тиги англисче ырлаган рэп, сеп, бүт баары кошулуп кетип атат. Мындай карасаң, же мындай кыласаң, боткода кыргыздын ыры комузун мен билбейм, тойдо кыргыздын комузун чанда эле кишилер чакырбаса, биз ошон үчүн ушул көз карашыбызда биздин туурагандан тажабаган, туурабагандан уялбаган эл экенибизди көрсөтүп атат да. Мында өзүң кыргыз болуп турсаң, сонун ата бабадан келаткан салттык ырлар, музыкалар айтат да, тиги кыргыздардыкы шок эмес, ага болбойт дейт. Тиги кыргыздын мынтет да, мен деген орусча өскөм, же болсо мен Америкада жүрүп келдим, же Россияда жүрүп келдим, мен мындай өткөрөм деп туруп, кыргыздын бир дагы эмесин кошпой коюп өткөрүп атышпайбы? Мен ошон үчүн айтам да, биз мына бул неме аламдаштырууга кирип баратабыз. Кааласак, каалабасак дагы ошо аламдаштын аранында турабыз. Кептин бардыгы кыргыз качан өзүн улут болуп сактап кала алат. Эгер улут болуп сактап кала албаса, бул анын өзүнүн шоро, өзүнүн калоосу болот. Өзүнө жасаган немеси болот, өкүмү болот. Эгер кыргыз өзүнүн бал улуктарын сактап, мына кеп кичинекей нерселерден эле тойдон башталат, той ошол элдин менталитетин, каада салтын, дүйнө түшүнүгүн, жашоого болгон көз карашын чагылдырган бул неме. Жана айтпадыңбы? Эч убакта мындай бир чакыруусуз элди топтоп атат. Анан эми ар бир доор өзүнүн тоюн бериш керек да. Сен ата бабанын илгеркисинде кал деген эч ким жок. Аны жаңыртыш керек. Аны ошо жаштарга бир тарбиялык мааниси бар. Биз кыргыз тою менен өзү суктана турган, той менен тамшана турган эл болуш керек. Башка элде карап айтыш керек. Маселен немистер да айтыш керек. Ой, бул кыргыздардын тою таптакыр башкача экен да. Улуттун өзгөчөлүгү бар да. Немис дагы, американист дагы, араб дагы, орус дагы келип алып кыргыз экен деп таң калыш керек да, туурабы? Ушундай улут бар экен, укмуш экен деп, туурабы? Таасирленип кетиш керек да. Анан ошол болбосо, анан баары эле аралашып жатып калса, тиги кошуналардыкы дагы, орустардыкы дагы, ал эмес азыр неменен Американын музыкасын немеге өтүп калды. Бул эмне деген эме? Маселенчи. Ошон үчүн бул тойдо деген атаандаштуулукту жаратып атасыз да сиз. Алар деген кошуна мындай өткөрдү, демек биз мындай өткөрүш керек. Бул атаандаштык болбош керек. Жок, эгерде ар бир немеде бир жок дегенде, могул жайчылар. Жок, аймактык өзгөчөлүк дагы бар. Сөзсүз аймактык өзгөчөлүк бар. Демек, мисалы түштүк жакта эркектер, аялдар мындай көп отурбайт да. Мисалы мен кандай келин болуп келдим деп өзүмө суроо берсем, мисалы, мен казандын жанында көбүрөөк мындай тарбия алдым да. Анткени бизден улуу жеңелер, балам ал болбойт. Ийилип сун, чайды мен дегенчи, мисалы, ошол бизден кетти. Демек биз жар чакырып, сүйүнчүнү айттырып, 1-2 күн эртерээк ошол келиндерди казандын астына чогултуш керек болчубуз. Кафе даярдабаш керек биз үчүн. Биздин мейман үчүн келиндерди даярдашыбыз керек. Сиздей тимедеги адамдар аз болуп атпайбы? Кептин баары жөн болуп атпайбы? Сиз аз болуп да эмес, просто деген ошол той берип атасың, кел сага бир борсок жасаганы барайлы деп биринчи барышыбыз керек ошол үйгө. Барышыбыз керек эмес, чакырыш керек. Жок, ал чакырбаса дагы мына биз баралы бир чара колубуздан келет. Жок, азыр мындай да. Азыр
азыр мындайда, мисалга ресторандар турат, туурабы? Өзүбүздү кыйнап эмне кылабыз, андан көрөктү берип койбойсуңбу ресторанга, баарын даярдап коет, 2 сааттык тоюңду өткөрүп алып туруп кетип каласың болду. Илгери келиндер күндү түнү сен ошонун ордой жеңилин көтөрбөй, анда сен эмнеге туугансың анда? Ичип жеш үчүнбү? Бул экинчи жагы бар да. Ошол келинди борсок бышырганды үйрөтө турган ата, эне турабы? Балага кой сойдура турган ата. Кери мырза, молда тиги азыр келиндер мына тойду карасаңыз жөн эле сөлкүлдөп, жасанып, чачын жасап жүрүшөт, укмуштай болуп, жанагы немеле ледилерге окшоп. Ошол илгери 3 күн 3 түн той берсе, түнүгүн ошол жерде кызмат кылган. Биринчиден келин үй тамактына салттуу тамактарды жасаганга үйрөнгөн, мурдагыларды көрүп, тосконду үйрөнгөн. Азыр андай эмес да, азыр келинин аяйт, кызын аяйт. Анан кийин келип, анан баардыгы ошого жасатып атат. Кыргыз эмне үчүн байыбайт да? Кептин баардыгы ошо өзүнө келген ырыскыны, өзүнө келген нерсени мындай үнөмдүү жакшынакай кылып туруп неме кыла албайт. Ошентип тиги акчанын баарын чогултуп жасаган эле, атайын азыр боорусок жасаган фирмалар чыкпадыбы? Тиги той боорусок жасаган, аны магазинде турат, немесинин жана камырынын ичкелигин айтыңыз. Тиги немесинин аш болуңдуулугу деле жок да. Бир мындай бир көркү бар, тиги жее келсең өлөнүп, оозуңа турбайт. Бул эмне деген? Кыргыздын сонун тамактары болгон, аны жасабайт азыр. Илгери кыргыздарда аталар даанышман, акылдуу карыялар айтканда, жакшы көргөн балаңа шаар көрсөтпө деген. Билесизби ушул маанисине? Базары көрсөтпө деген сөз бар. Базары көрсөтпө, шаары көрсөтпө. Мен айылдан жакында эле келдим. Мунугу биздин коркуп аткан, азыркы деградация деп аткан, анан келиндер окат жасабай калды, боорусак эмес самовар тааныбай калды, бешик десе ал эмне деген суроолор пайда болду деген бар. Бул мегаполис, 6 гана шаарда, облустун борборунда мындай рестораны бар. Бишкекке окшогон. Айылда кадимгидей тойдун алдына тууган кеңеш болот. Ар ким бөлүнөт. Сен чара карбайсың, сен боорусак кыласың, сен сүйүнчүгө барасың. Кадимгидей бар. Мунугу мегаполисте болуп аткан. Кайсы тиги региондордо бар? Бардыгы региондо бар. Бул болгону 12%, бул статистиканын өзүндө жалпы 7 миллиондун 12%-ы канча болот? Өтө аз да. 1 миллион 200, 1 миллион 200. Ушул проблеманын ичинде. Биз бу жерден коркуп атабыз, анткени күндө аралашып атабыз да. Айылга барсаң эле жайлоону көрөсүң, кыштоону көрөсүң, казанды көрөсүң, самоорду көрөсүң, момундай аппак жоолук салынып алып туруп, көчө толгон келинди көрөсүң. Мен билгенден жок. Такыр коркуш. Анан биздин улут мындай деген кишилерге бүгүн заманда уруксат берилген. Башка улуттун атуулдугун алганда кетип калды. Болду. Мен ушинтип катып айтам. Диванга жатып алып эксперт болгондор көбөйдү. Мен баягы ак калпак жөнүндө жаздым. Эми жарашпаган киши эмнеге кийет дейт. Мен ак калпактын жарашыгын айтканым жок дедим. Бул ата мурас дедим. Ата мурас. Биз жамандыкка кийип калдык. Жамандыкны визиткасы кылып калдык. Баштан салып коесуң, жамандыкка кийесиң кайра алып таштап коесуң. Куранга кийип атасыңар дедим. Эмче бул деген сенин ким экениң, улутуңдун паспортусул. Үсүкөл кандай болсо, көкүрөктөгү кыргыз тилиң кандай болсо, колундагы өрүк комуз кандай болсо, мына сенин паспортуң десем, размери туура келсе кийебизби, жөн эле жарашпай калса кийебизби дейт. Ал размери менен башынын размерин айтат. А мен мунун биздин гана улутка тиешелүү касиетин, ата мурасын айтсам, десе бий деген коом пайда болду. Азыр коркуп аткан маселени, муну коркуп аткан маселени бул республиканын деңгээлине көтөрүүнүн такыр кажети жок. Дагы бир жолу айтам, улутту жамандаган киши башка мамлекеттин атуулдугун алдына чыгып кеткиле, кичине электен өткөрүп алалы. Сопсон эле болобуз. Жамила айым, оюңуз барбы? Албетте тойду өзгөртүш керек деп атабыз. Албетте бүгүнкү бул көрсөтүү менен мен айтпайт элем проблема деп. Жок проблема. Той кыласыңбы? Каражатың барбы, шартың барды кыла бер. Кандай чыгармачылыкта жасагың келет, жасай бер. Глобалдашуу деген бар. Бир эле Кыргызстандын эле ичинде башка бир нерсени көрбөй кое албайбыз. Көрүш керек. Кабыл аласыңбы? Бония мырдасын. Каалайсыңбы тоюңду ошону ырдатканга? Ырдасын. Каалабайсыңбы? Салттуу ата-бабабыз тойду кандай кылды эле? Ошондой тойдун баалуулуктарын көрсөтүп, элге бир биздин кыргызбыз деген бир чоң баалуулукту көрсөткүн келсе,
кыл ошону. Азыр эми мисалы үчүн тыюу салыш керек, ана мынтиш керек деген сөздөр болуп атпайбы? Кантип саласың? Ысырапкорчулук дейт деп атышат. Кантип саласың? Ысырапка отурду, өзү билет. Ар бир той өткөргөн киши, Акыл эстүү эркекпи, аялбы болсо үй бүлө акылын менен баягы иш кылат да. Колунан келеби? Шарты барбы? Кыл. Анан тетиги үшүрбай кылып койду, тиякта ашырбай мынтип койду деп туруп, башка бирөөнүн оюн менен ээрчибеш керек. Эң биринчи кыргызда эле сөз бар. Журканыга карап бутуңду сун деген. Бүттү. Жок, мен мындай ойлоп атам да. Той боло берсин. Той боло берсин. Той болот. Улутубуз мындай. Артисттерге жакшы да той болгон. Болсун, артисттерге. Сиздин кесибиңиз башка да. Ооба. А биздин көшөгөнүн артындагы мээнетин билесизби? Көшөгөнүн артындагы мээнети сахнага чыгып фонограмманы $500 алып кеткенин гана көрүп, ошого бир ичкүйдүлүк кыласыңар. Анын аркасындагы азап ичкүйдүлүк эмес. Жок, көбүнчө комчулар ушинтип атпайбы? Мына мен тамада болом дейт. 42 жыл болду мен сүйлөгөнүмө. Мен билген тарыхты, санжыраны, адабиятты, кыргыз тилин, нарктуулук, салттуулукту билсин, бул бир 42 жыл аттан түшпөй кыргыздын жакшы. Тамадаларды 2 саат сүйлөп койуп акча алып кетип калып атышпайбы? Бекерле жүргөн. Алмасалы мен ордума бар дедим. Эмнеге мен каалабасам аны? Болуп аткан 100 тойдун 90-ы жарчы жалдайт. Демек, ошончо кишини башкара ала турган, ийге келтирип, тартип тамашасын алып бара тургандар өз ичинде тууган арасында жок болгондон кийин нанимай. Бир той өткөрсөлү, тамадасыз, жалдырап атабызбы? көркөм ырчысыз, акынсыз өткөрө бергиле тамада. Агайым ушул жерде да мисалы тизмени илип коюп атпайбы тура, сен могул жер депчи. Ошолго барып тизмеге отурасың. Бирок биздин төрүбүз, улагабыз кайда калды да? Кээде бир жерде сакалдуулар артта калып калат да, сеники анткени ошондой жазып койгон болуп калат да. Үйүндө тойдун эси билиш керек. Ал кээде мен айтасың. Босого менен төрдүн айырмасын билбесе ал эмнеге той керек? Азыркы биздин келип аткан жаштар баягы кафеге элес, ресторанга, тойго келе берип, төр кайсы, улага кайсы экенин билбей калды. Ой, эми кирбедик, бир ресторанын босогосуна эшигин ачты, киргиле деди, кирген жер босого да. Төр деген төрдү да. Керим мырза кеп мындайда төрдү айтат. Бардык жерлер деген өзгөрүүгө, мындай каттуу өзгөрүүгө туушар болуп атпайбы? Бирок сиз айткандай киши, муногу жер менен жүргөн киши ордуна коет. Сиз айткандай үйдүн эмеси кожоюну мен мондайды көргүм келет. Менин тоюм ушундай болсун. Калган жаштар калганыңарды сиз айткандай башка жакта өткөрө бергиле. Бирок сиздин мисалы өзүңүздүн тууган тушканыңыз бар, сакалдуулар бар да, бирок сиз ошол жерде мындай ачык-чачык же болсо мындай жүрүштү каалабайсыз да, туурабы? Аны жакшынакай болуп сыпалуу көргүңүз келет өзүңүздүн үйүңүздө көрүнөт. Сиздердин биз кабыл алыш өзүбүздөн. Бизге эч ким башыбызга канжар коюп, ушуну өзгөртчү, ошону мыйзам дебейт. Ар бир үйдүн өзүнүн мыйзамы. Мага могу керек, мага Мирбек Атабеков кереги жок дейм сорду. Андан көрөк моң кошуна мырдап койсун дейиш да бир өзү. Ал өзүнүн иши туурабы? Өз иши. Аябай туура да, алар ар ким өзүнүн оюну туура дейт. Себеби ар ким өзүнүн оюн туура деп жүрүп, кыргыздын ушул чаар баштыгы эч жакта калбайт. Могул ойлонуш керек да. Сиздерде жакшы ошол тиги салт сананы сактап, кыргыздын каада салтын сактап, баарын ичине киргизип сиңиргениңиздер жакшы. Бирок ошол каражаттар башка жактарда, маселен, чөл тараптарда, пактектик кен жактарда, климаты оор шарттарда кандай болот? Ошол ким алып келип атат ошол капиталды тойго? Ким капитал даярдап атат? Балдардын эмгегин ойлош керек. Москвада иштеп жүргөн анан мен жаңы Памирдин Вандагы тойлорго барып келдик да. Мондай бул маселедечи мындай бир мамлекеттик бир идеологияда тойдун бир башка формаларын иштеп чыкпаса, бул ушунтип эле, Азыр булар айтып атпайбы? Ушуну акылына жараша болсун, андай болсун, мындай болсун. Тыюу эмес, эч убакта бул тыюу эмес. Бул бир мисал үчүн азыркы биздин бийлик улуттук идеология бүгүн бар, эртең жок. Москвада иштеп бир үй кармаган балдар бар. Ошолордун эмгектерин башка жаран. Алар азыр Турциянын жарандары да, бирок биз ошол Ванга жаңы эле ошо тоюна бардык да. Бардык, мисалы азыр деген акына колуна барына карабайт.
айылга барына мына моңончанчы күнү саат мончада той да. Бүт бары келип, кенедейден кирүүч, кенедейден муну же, бирок деген батанысын берип, ал аксакал баары келмейинче той башталбайт. Биздин страндарда тойду айтып атабыз. Бирок бул ал башка өлкөдө жашап аткан кыргыздар жапжакшынакай шапан кийип, ак жолугун салынып, соң эле келип атат. Бир жерде мындай болуп атпайбы? Эженин бир сөзү балким туура болушу мүмкүн да. Сен тапкан акчаңдын баарын азыр тойго кетирип атасың да. Кыргыз тапканын тойго бурсун деген батасы бар го. Ошентип эле баягы бир жыл тамаша кылды эле да. Бир тойду айланайын ушу тапканыңдын жарымы тойго кетсин деп мындан кийин бата береличи депчи. Баары эле кетип калып атат деп. Балким ошол таап келип анан кийин катышсыз да үзбөйлү деп отуруп, чөнтөгүбүздө акчабызды тойго кетирип алып, анан эч нерсе калбай калып атат деген ой болуп атат да. Кетирбейсиң эми? Ой, кошумча кайда? Ошо кошумчаны айтып атам мен. Жок, ал сенин расходуң баарын эсептедиңби азыр? Мисалы $10.000 кетти, $10.000. $100 менен катышсаң, сен 100 кишиң неме $100. Жок, ошону айтып атам. Бул аманбы? Жок. Барсаң келет, алсаң берет. Жок, сиз той өткөрүп атасыз. Анан кийин хасел өткөрүп, анан бу өткөрүп, мен баары Эң кыска жолу бар, катышпай кой. Эч ким менен катышпайт анда. Болду, жашай бер. Азыркы $100 жашай бер. Анда болбойт. Ага, азыркы $100 деген мурун энчи болчу да. Сиз деген бир торпак жеделеп барчысыз да. Ал деген торпак деген доллардан кымбат. Жөн эле керим, тынч болот. Тапканың өзүңө буйрусун, катышпай кой. Мен шартым жок деп койсоң, таарынбайт. Бир жолу, эки жолу, 5 жолу барбай койсоң. Тойду болтурбай коюшту өзгөртөйүн десем, тамадалар той гана болсун деген ниет кылышат да. Аны ар бир той берип аткан адам өзү билет. Өзгөртүүлөр эмнеде болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, биздин жарчыбыз, агабыз көп ушу тойдун башында элди иреттеп, ары бери тынчтындандырып, жакшынакай эмгегин тартуулап, тойдун иретин башынан аягына чейин өткөрүп берип атат. Бир мүнөт. Ошондо биздин байкебиз айтсын. Эл журт каалайсыңарбы? Ээси келет да сизге, сүйлөшөм. Каалайсыңарбы? Бизде улуттук баалуулуктарды даңктаган көрсөтө турган тойлор бар. Ошондой шарт бар. Бониемди көрсөткөн шарт бар. Кайсынысын каалайсың? Кайсынысын кабыл аласың? Ошо менен иштешип кетели. Деп керек болсо жана улуттук баалуулук деп атпайсызбы? Той анын бир эле бир кичинекей бир тамчысы. Улуттук баалуулук той менен эле баягы четтелбейт. Бир экинчи маселеси бар да. Анан бир я не закончила деп коеюн азыр. Мисалы үчүн кыз узатып атабыз. Өзгөрүүнү эмнеден көргүңөр келет? Ушул кыз узатууну же кандайдыр бир башка төрттү тартып койгула. Мына кошок кошулуп атат, чоң энеси мынтип атат, тай энеси. Жок, кыз узатууда. Кыз узатууда кошок окулат. Тай энелер кызды узатат. Тай эненин кошогу бар. Бул үй өлүктүн кошогу эмес. Узатып атат үйдөн кетирип. Ошондой көрдүңүзбү? Өзүбүздүн арабызда эле улуулук салттууну билбеген айымдар, байкелер бар. Үйрөнгүлө, үйрөнүп туруп, каалагыла, ошентип өткөргүлө. Эгер мен такыр билбейм, кандай жакшы программаң барса, мен ошондон баштап айтып берем. Урматтуу конокор, бизде аз убакыт калды, мен үчүн сиздерди чакырдым. Той боло берсин. Бирок мен ушу жан дүйнөм менен кыргыз мамлекети бекем болуш үчүн, кыргыз эли түбөлүк сактап калыш үчүн кыргыз бололу деген максатта биз айланайын кичине болсо да жан дүйнөбүзгө кыргыздын канын сиңирип албайлыбы? Эртеңки Кыргызстандын келечеги үчүн, эртеңки мамлекетибиз үчүн, эртеңки келечегибиз үчүн, урпактар үчүн дегенди айтып атам. Той ошонун бир өңүтү, Той ошонун өңүтү. Каалайсыңбы? Бар, үйрөн. Кет айылга, жайлоого, үйрөн, салтты үйрөнүп кел, муну үйрөнүп кел, тигини үйрөнүп кел да өзүңдүн балдарыңа үйрөт. Бүттү. Биринчи ата эне үйрөтүш керек, Идеологияны үй бүлө курат, ата курат, эне курат. Мамлекет ага мүмкүнчүлүк бар. Шарттарын кошуп бериш. Туура айтасыз. Бирок кээ бир адамдар мындай да, ар бир психология аргандай. Мисалга сиздин балаңыз сиздин сөзүңүздү угат, мунун баласы коомчулуктагы болгон эмен угат, ушунун баласы болсо тойдогу болуп аткан идеядан көрүп алып туруп, ушунчу керек экен деп аны угат да. Бизде мамлекет бекем болуш үчүн ар тараптуу саясат жүрүш керек. Тойдо
өзүмдүн улутумду даңазалаш керек деп ойлойм да, туурабы? Мына тамада жөнүндө эже айтып кетти. Тамадалар бир балким жарчылар же маданият министрлигине же бир жерге бириктирип алып, ошо жарчынын баардыгын чогултуп алып, бир сабак өтүп, анан кийин ушул идеологиялык багытта бир жарчыны окутса болобу? Болот. Анан ошолор анан ушундай сонун той өткөрсө болобу? Мектебим бар. Жарчылар мектеби бар, 6 жыл болду. Мен 3 айда, Канча 6 кишиңиз бар? айда 3-төн Келишеби бар? окутам, 3-төн 4 Жарчылар, бүт жарчылар бар, окуйтпай келет. Азыркы маданият министри болуп турган Максутов, андан мурунку Жаманкулов эмес, андан мурунку Султан Жумагулов экөөбүз сүйлөшүп, агишим көз өтүп кетти. Бул ачылбай калды. Бул маселени мен бүгүнкү мамлекеттик катчылык деңгээлине жеткизгем. Искусство университетинин бир факультетине жарчылардын курсун жасаш керек деп айткам мен. Барбы? Кыл элекпи? Жок, кылын элек. Бул балким кайсы бир деңгээлде идеологиялык багыт деп ойлойм. Анткени тарбиялуу, салттуу, тарбия, жаман сөз чыкпаган балдар чыгат. Сөз түрдө. Анткени бүтүндөй мамлекеттин бардыгы эң күчтүү мамлекет деген өзүнүн ар бир мамлекеттин өзүнүн идеологиясы бар, туурабы? Ар бир улуттун өзүнүн салты, наркы, адеби бар. Бирок бүгүн биз тез тарыхтан бери окмуштай кыргыздын наркын, адебин, салтын унутуп, биз башка жака көчүп баратабыз. Токтоп турайлы. Мынакы кире себебин билиш керек. Ар жакта дээрин биякта эмне жатат, ошону билиш керек. Илгерки биздин ата бабабыз эчтекени унутпай эле бизге айтып берди го, үйрөттү го. Күнөө бизде азыр. Эмнеге биз аны үйрөнө албайбыз? Бизде биздин балдар ошону эмнеге билбейт? Анткени үй бүлөдө багыт жок. Мектепке баргыча балага берген тарбия багыт жок. Ошондуктан андан ары кетти. Бул жерде атанын сөзү мына туу болуш керек. Бүттү, атанын сөзү туу, эненин баягы тарбиясы. Үй бүлөдөн башталат бардык нерсе. Анан уланат. Ошону да унутуп калдык да, туурабы? Эмнеге унутуп калдыңар? Себеби эмнеден? Мына себеби бизде. Бизге окшогон ата-энелерде. Биз азыр жаш балдарга андай мурдагы тарбия бербей калдык. Биз бала кезде ошондой тарбия бар эле. Ошондой илгерки той бар эле, туурабы? Собственно эле үйүңө эле чакырып алып эле, сонун той бар эле. Бүгүн балекеттин баарын чыгарып алдыңар да, айланайын. Куда түштөн түү деген бир бале чыкты. Ал жок эле го. Куда түштөн түүгө барсаң, ошол кудага 8, 9, 10, 15 кой жедиресиң да. Туғаны, мұны отуған бөлөсі, жиени, өкіл баласы тигини сунус деп келе берет. Кече сен той өткөрдүң. Бүгүн кайра эртеси дагы бир ресторанга чакырып алып, дагы бир жылкы союп, түтөндүрөсүң. Анан ошончо мону мунтип Кери мырза, мунун баары эмнеден да? Мунун баардыгы жанагы байлыгын батыра албаган кишилер өздөрүнүн зоболосун көтөрүш үчүн ушуну жасап атат да. Бул эми баардыгы элге каргага теңелеп деп каздын бутусун атпайбы? Ушу болуп атат, ал анык эле, анык эле. Ал биз экөөбүзгө мисалы тайынемдин билем да, мындай барсам. Андан көрө кетейин, бул шырдакты сага жасап атам. Себеңе берем. Сен ошол шырдакты сен уже эртең күйгө чыгып, сен ошону төрүңдө мындай элестейт. Сен баласың, бирок ал кайка барасың деле ишиң жок, туурабы? Бирок сенин ичиңе сен эртеңки күнү бир үйдүн ээси болот экен. Сен ошол үйдүн бир жакшы бир мындай бир коомдук кармай турганыңы сенин акылыңа салып турат. Ошол эле сыяктуу ушул кызыма деп журкан көктөтөт. Билесизби, баарыбыз ай көкийнени түрткүлө, анткени барган жериңер эмне дейт. Ал эмес Фейсбукта жанагы күйөө балдарга тиги сарпай тарткан, эт тартканда үстүнө акча коюп дагы чыгарбады. Бул жеткен жапайылык да. Бул жеткен жапайылык. А эмне бул деген тиги акчаны коюп, эми элде акча жокпу, кыргыз акча көргөн эмеспи? Бул ашынгандык да, жеткен ашынгандык. Мындайлар көбөйүп кетти да, аябайчы. Мен ойлоп атканым эле ушул. Жанагы үйгө тиги той болуп атса, катар-катар себеттерди көтөрүп келип, бул өзүн көрсөтүп атат да. Андай болду экен, үйүн алып барып сыйласын. А тойдун өзүнүн бир немелери болуш керек да, чен өлчөмдөрүчө. Анан бай эле болсо бир көрүнүп калайын деген эле ойда. Анын кошунасы кандай жашап атат, эмне жашап атат, ал ойлонуп ататпы? Ушул биздеги ушул нерсе байлыкты ким кандай таап атат? Кептин баары ушунда. Кимдир бирөөгө байлык оңой келет, бир ручканын эмеси менен келет. А кимдир бирөө той кылыш үчүн 2 жыл, 10 жыл өмүрүн сарптайт. Ушуну кыргыз ойлонуш керек, баары бирчи. Кыргызга ушул жетиш керек, кандай болбосун. Мен ойлоп атканым. Той кылам десе кыла берет ал. Ооба. Колунан келсе. Урматтуу коноктор, кыргыз эт жебей деле той өткөрсө болот деп атабыз. Мен бир нерсени айткым келет да, жылкы союп өткөрсө деле болот, балким жылкы союп өткөрүш керек. Бирок тойдун негизги максаты эмнеде? Бата. Туурабы? Уул келиниңе, балаңа
же үй кылсаң үйдүңө баардыгын бата алып беришти туурабы? Батага ишенген Бата эл бизде, жакшы сөз бата кылат. алам дейт. Дал ушу бата алыш үчүн ар бир эл, ар бир жаран, ар бир ушу той өткөргөн адам өзү каалагандай жакшы ниетте той өткөрсө болот экен, туурабы? Атааңдашпай эле, туурабы? Керек болсо ресторанга алып чакырбай деле. Үйүндө деле кылса болот. Үйүндө деле кылса болот, туура. Жылкы сойбой деле. Союш керек. Союш деген бар. Котлет жеп Ошол эле калгандыр биздин болосуңар. салт. Катыш деген бар. Туурабы? Ошонун баары Балким салт. илгери ошол этти жеп алып кыргыз кайра чөп чаап, жылкы кайтарып, мал багып, ошол еттин баардыгы дене сиңген. Бүгүн балкондо жатсаң, анан сен Бул шаардыктарга эле. Мен кандай ишим бар ал балконда жатабы жатабы? Жок, ошону айтып коем, менин сиздин ишиңиз жок. Мен жалпы коомдун иши бар да. Мен денсаулык керек да. Үч эле нерсе. Той берем деген киши жакшы жайга чакырыш керек. Бул бир. Келген меймандын курсагын тойгузуш керек. Бул эки, үчүнчүсү көңүлүн көтөрүш керек. Мына ушул үчөө туура келиш. Баса, көңүлүн көтөрөм деп бир жолу тойдон мен таң калдым. Анан эркектердин наскисинен бери чечтирип той өткөрдү. Эме оюн кылды го. Келесі о жарчылар. Ошону кой деп койсо болобу? Кой дегенге эмес. Кой дегенге эмес. Ошону эмнеге аласың сен? Сен той берип атасың. Эмнеге тандайсың ошондой жарчылар? Балким билбей тандап алды. Ошо кептин баары өзүндө да. Жарчы жүрөт. Кептин баары Мен таң калдым. Оюн кылып атат. Бир малда карасак эле эркектин астын тандабайсың. Ресторан тандап атасың. Тойдун тамаданын ким экенин ошо тойго барганда көрөсүңөр да. Тойго кирип, тойго отурарга, столго отурарга караганда жанагы немелердин кабагынан билсе болот да. Эгерде ушундай бир укмуш бардык нерсе коюлса, күлүп жайнап, мындайрагыраак болуп калса, кабактары түшүп, бул эмне деген? Бул деген биз бара-бара тиги немеге дагы, окка ташка дагы карап, неме болуп көз караштар калыптана баштады окка ташка. Көбүрөөк болсо жакшы экен, азыраак болсо iyi окуйду. Дардаңдап, анан тиги көбүрөөк берели деп, мондайраак колу жука киширээк болсо, кабагын бүркөп, кечки кабагын ачпай отуруп, ушундай маанайларды көрөсүң тойго барганда. Бул эмне деген мамиле? Бул деген аны деген тарбиядан бар. Аны деген мамлекеттик идеология дебейт аны. Аны деген үй-бүлөлүк тарбия деп айтат. Тормордун ашыкчан эмеси. Ысырапкорчулук ушуга алып келип атат. Ысырап болбойт эже. Ысырапты өзүн көрсөткөн. Мен мисалы үчүн ошондой тойлордун баарын айтат элем. Бул өзүн көрсөтөт. Ушунчалык эле неме болсун, кайрымдуулук кылсын. Биздин ата-энелерибиз немеде турат, тиги үйлөрдө турат. Ризван Исмаилович, филология илимдеринин кандидаты экенсиз. Буюрса неберелериңиздин бала чагаңыздын жакшылыгын кылганда жылкы сойбоңуз, ысырап кылбаңыз. Мисал кылыңызчы. Жок, менин мисалым өткөн жок берди. Сиз өзүңүздөн баштаңыз, ар бир адам өзүнөн башташ керек. Өзүнөн башташ керек. Коомдун мамлекет андай богоздуктун кереги. Ар ким өзү башташ керек. Өзү баштабай эле биз. Сиз баштап бере аласызбы ошентип? Ошону айтып атам мен. Мен Кудайга шүгүр бар. Бизге бөлүнгөн убакыт бүттү, кечирип коюңуздар. Чоң рахмат. Буюрса бул тема жөнүндө биз дагы кеп кылсак болчу да экен да, урматтуу элим. Кыргыз ар дайым той кылган, бирок тойдун дагы шаанисин дагы, анан маанисин да биле жүрөлүк. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.